Жайдын күнүндө көпчүлүгүбүз эң көп чаңкоодон кыйналабыз. Эми эле суу ичкенибизди карабай, артынан кайра суу сап кала беребиз. Сиздерге эң жакшы кеңеш күн сайын дарбыз жеп туруңуздар. Анткени бул азык сиздердин чаңкооңуздарды гана кандырып тим болбостон, ден соолугуңуздарды дагы жакшыртат, ичегилерди тазалайт, бөйрөктөрдү тазалайт. Ошондой эле мында эч кандай зыяндуу таасир жок. Мисалы, кайсы гана нөмө жемишти жебеңиз, ашшараак жей турган болсоңуз, ал ашча салмакка себеп болуп калышы мүмкүн. Мында болсо андай таасир жок. Ошол себептен ушул күндөрдө мүмкүн болушунча күн сайын дарбыз жеп турганга аракет кылыңыздар демекчимин. Видеонун улантысында витаминдер тууралуу сиздерге кыскача айтып бермекчимин. Биз баарыбыз күн сайын витаминдерге муктаж болобуз. Жана дагы айтып өтө турган нерсе, витамин адамга энергия бербейт. Эгер сиз өзүңүздү алсыз сезип жаткан болсоңуз жана кандайдыр бир витамин ичсеңиз, муну менен күчтүү болуп калбайсыз. Ушуну унутпаңыз. Бирок витаминдин биздин жашообузда орду өтө чоң. Организмде боло турган зат алмашууларды жакшыртып, тездетип турат. Ошол себептүү биз билген 10дон ашуун витаминге жана макроэлементтерге ар бирибиз күн сайын муктажбыз. Аларды толуктап турушубуз шарт. Бирок бат түрүндө, таблетка түрүндө эмес, же укол түрүндө эмес. Аны эң жакшысы тамак аш менен эле толуктаган жакшы. Эгерде сиз таблетка түрүндөгү ошол витамин баттарды иче турган болсоңуз, 3 түрдүү зыянга дуушар болосуз. Биринчи зыян бул финансылык. Көпчүлүк витаминдерди компаниялар сатышат, жана ал эч качан арзан болбойт. Эми мисалы ушул мүмкүнчүлүгүңүз жетип, кенен болсоңуз алсаңыз болот. Бирок көпчүлүк үчүн бул болгону ашыкча чыгаша болот. Ошол себептүү мен эч кимге сунуштабайм. Экинчи зыяны витаминдердин булар текшерилбейт. Бизге тамак аш катары кирет. Ошол себептүү кайсы органыбызды жабыркатып койгонун билбейбиз. Жана ошол себептүү биздин кайсы жерибиз ооруп калса дагы ушул витаминди ичип жүрүү менен эч кандай ошол саткан адам жоопкерчилик албайт. Өзүбүз жабыркайбыз. Үчүнчү эң маанилүү зыяны баттардын, биз ушулар менен алаксып жүрүп, өзүбүздө болуп жаткан ооруну кечиктирип коюшубуз мүмкүн. Жана бул учурда медицина дагы сизге жардам бере албай калат. Ошол себептүү витаминди организмде витамин менен байыткыңыздар келсе, эң жакшысы мүмкүн болушунча көбүрөөк түрдүү азыктарды жегенге аракет кылыңыздар. Анан ушул элдин арасында ушундай анча уланычтар бар, ошону айтып өтөйүн. Мисалы, сиз ачуулуу болсоңуз, же уйкуңуз начар болуп жатса, магний ичишиңиз керек деген сөз бар. Жана бул абсолюттуу калп, анткени бул макроэлементте мындай касиет жок. Албетте биз магнийге муктажбыз, бирок ал ушул таасирлерди пайда кылбайт. Болсо дагы плацебо эффект болушу мүмкүн. Плацебо эффект деген сөз, сиз бир таблетканы ичесиз, бирок анын курамында эч нерсе жок. Балким кант эле бар. Бирок сиз өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Бул ушул эффект плацебо деп аталат. Плацебо эффект менен жакшы болгондон көрө эң жакшысы врачтан эле кеңеш алган жакшы. Ошол себептүү магний менен организмди байыткыңыздар келсе, аны ушул жаңгак жеп эле толуктаңыздар демекчимин. Күнүнө 4-5 грамм жаңгак жеп турсаңыздар, магний менен организмди байыткан болосуздар. Ушундай эле дагы бир коллаген деген нерсе бар. Коллагенди биз ошол канча көп ичсек дагы, ал ушул таблетка түрүндө, балким порошок түрүндө эч кандай жыйынтык бербейт. Болгон эле ушул акча жагынан зыянга учурай бересиздер. Канчалык макталбасын, канчалык ушул ооз көптүрүп айтылбасын, мындай кошулмаларды ошол рационго киргизбей эле коюш керек. Эч кандай дарылык касиет жок. Ошол себептүү мүмкүн болушунча эмне менен организмди байыткыңыздар келсе, ошого бай болгон азыктарды жеш керек. Мисалы, өйдө айтып өткөн магний, цинк ушуларды алгыңыздар келсе, жаңгак жеңиздер. Мисалы, витамин С бизге өтө керек. Витамин Сны алгыңыздар келсе, анда болгарский, ушуну көбүрөөк жеш керек. Лимонду көбүрөөк жеш керек. А витамин керек болсо, анда
уйдун боорун жеш керек. Ушул сыяктуу эң витаминге бай болгон азык бул эт. Ошол себептен күнүнө 50 граммдан 100 граммга чейин эт жеп туруңуздар. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө сактап алыңыздар, башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза бериңиздер.